Жарандарыбыздын мамлекетке, бийликке болгон ишеними катардагы милиционерден башталат. Коомдун тынчтыгы, өмүрүнүн сактыгы, мүлкүнүн корголушу үчүн жарандар милиция кызматкерлерине ишеним артат. Бул абдан олуттуу, жоопкерчиликтүү жана ардактуу иш. Милициянын катарында жогорку кесиптик жана моралдык сапаттарга ээ болгон гана адамдар кызмат кылышы керек. Реформанын ийгилиги милициянын ишин эң объективдүү баалаган фактор бул элдин ишеними. Мени милициям мени коргойт деген ишенимди ар бир жарандын көкүрөгүнө орнотуу эң башкы милдет. Жүрүп жаткан реформалар милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнө, билим деңгээлине, дене тарбиялык даярдыгына, морал деңгээлине жаңы талаптарды коет. Элдин үмүтүн акташ үчүн кесипкөйлүктү жогорулатуу менен катар өз катарыңардагы коррупцияны да жоюшуңар зарыл. Алдыга коюлган милдеттердин эң негизгиси элдин тынч жашоосун камсыз кылуу, коомдо бекем тартипти орнотуу. Азыркы учурдагы кырдаал ички иштер органдарын реформалоону аягына чыгарууну жана милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн жогорулатууну талап кылат. Сиздердин уюшкан кылмыштуу топторго каршы иш жүргүзүп жатканыңарга карабай, бул коркунуч азайбай жатат. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү системалуу жана туруктуу жүргүзгүлө. Криминалитетти ооздуктоо, уюшкан кылмыштуулукту жоюу силердин ишиңердеги эң артыкчылыктуу багыт болуш керек. Наркотрафикке каршы күрөш боюнча биздин өз жарандарыбыздын гана эмес, коопсуздук боюнча чогуу аракеттенген өнөктөш өлкөлөрүбүздүн алдында да милдеттерибиз бар. Бул багыттагы иштерди кескин жакшыртуу ички иштер органдарынын жетекчилеринин милдети. Ишкерлердин коопсуздугун камсыз кылбасак, экономиканын өнүгүүсү, бюджеттин көбөйүшү, эмгек акынын, пенсиянын, жөлөк пулдардын жогорулашы мүмкүн эмес. Силердин айлыгыңар дагы 1 январдан көтөрүлмөк эмес. Айрым учурда ишкерлер милиция кызматкерлеринен жардам таба албай, түзмө-түз өлкө жетекчилигине кайрылууга аргасыз болуп жатышат. Бизнес коргоо, ишкерлерди колдоо баарыбыздын милдет экенин дагы бир рет баса белгилеп кетким келет. Бизнес коргоо силерге коюлган өзгөчө тапшырма. Силердин милдетиңер мыйзамсыздыкка жол бербей, бизнеске коопсуз шарт түзүү.